Саламатсызбы Акылбек Эсенбекович. Жакшы ишти жакшы деш керек. Бирок мен кичине бир өзүмө тактап кете турган бир маселе бар. Командаңызга ыраазычылык айтып атышпайбы? Качан анан күздө санайбыз деп сиздин чөжөлөрүңүздү 3 жылдан бери эле санап атабыз, жакшы эле тоок короз болуп атат. Ыраазычылык. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир 300 миңден ашуун адам волейбол ойнойт. Волейбол сүйүүчүлөр дейт. Анын ичинен 120сы такай. Анан сиз убада бердиңиз эле, Камчыбек Кыдыршаевич өзү көзөмөлгө алды эле. 100 миллион сом, 150 миллион сом акча бөлгөнсүз. Мен тактоо иретинде эле тиги Акылбек Эсенбекович шуну кичине бир эл уксун, ушу волейболчулар уксун. Ошо спорт залыбыз жөнүндө айтпай койсузбу азыр кандай стадияда, эмне болуп атат, кайсы жылы бүтөт, уруксат болсо. Саламатсызбы Элдмир Заракевич, Орунтаев Нурдан, Гострой. Спорт зал боюнча биринчи бизге задача түшкөн. Бул боюнча биринчи жерди аныктап, проекттин сметасын жасаганбыз. Бирок тилекке каршы жер непригодный болуп чыккан. Азыркы учурда кайрап башка жерге көчүрүп, сизге адресин дагы айткан, бул Акордо жаңы конушунда болмой болгон. Жер жакшы экен, ал жерге проекттин сметасы азыр бүттү. Кудай буйруса, ушул келе жаткан жылдын башы менен уже курулуш иштери башталат. А так проект толук дайын. Жер дайын. Рахмат чоң, мен ушунду уккум келди. Анан кийин учурдан пайдаланып, мен убактым бар экен. Абсар Токтогулов сизге чоң ыраазычылык. Бир-эки сүйлөшкөндө эле 3 жылдан бери бүтпөй аткан биздин жолдорубуз Мырзаке карашору бүтө баштады. Эми кышка калтырбай ошону бүтүрүп койсоңуз жакшы болот эле. Алмаз Кушбаковичке дагы бир ыраазычылык билдирем. Бир өзү министрликти жетелеп турган министрлиги бизде Мырзакеде жетимдердин интернатын жеке көзөмөлгө алып, бүгүнкү күнгө чейин балдар аябай кубанат, сизге ыраазычылык айтышат. Чоң рахмат, ыраазычылык. Анан Бактыр Эргечевич, ал деле ишиңиз бүтүп атат, баягы өзгөнүн жайлоосу, мен биле көйгөйүм, баягы Каракулжа менен өзгөнүн талашы. Ал дагы жыйынтык тап калыптыр. Жообун берип койсоңуз аябай ыраазы болот элек. Так негизинен сиздердин баарыңыздарга ыраазычылык, убактыңыздарды албайын, жакшы иштегиле. Акылбек Эсенбекович настроенияны бузбаңыз. Сизде менеджер бүгүнкү күндө дагы керек. Балким туулуп өсүп калар. Балким аркаңызда аңдып аткандар бардыр, ким билет. Бирок бая айттым го, сиздин чөжөңүздү 3 жылдан бери санап атабыз, багылып барды келе атат. Мындай алсырап өлүп калган чөжөңүз жок да. Ыраазычылык мына биздин волейбол сүйүүчүлөрүнүн спорт залы менен ушу менин жайлоомду чечип берсеңиздер, мындан ары дагы ушу чөжөлөрүңүздү семирткенге, санаганга салым кошот элек. Ыраазычылык сиздерге. Чоң рахмат.